16-сентябрдан тарта Ошто коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы толук иштей баштады. Шаардын негизги көчөлөрүнө 60 камера орнотулду. Эми жол эрежесин бузган учурлар автоматтык түрдө сүрөт, видеого тартылып, айыппул салынат. Ош шаардык жол кайгыл кызматы бул этапта орнотулган камералар саналуу эле мыйзам бузууну карай турганын билдирди. Азыркы учурда биринчи этапта шаар аймагында ушул элдерди соц тармактарда чуу жараткан бул линия чийимдери жөнүндө сөз болуп атат. Бирок бул биринчи этапта линия чийимдери жөнүндө жок. Бул биринчи этапта ошо ылдамдыкты өлчөөчү жана ошол жөө өткөлүүдөн өткөрбөй койгон унааларды тактоочу ремень, анан туура эмес унаалар койгондугу боюнча эле болот. Ал эми экинчи этап кача болорун ушул өздөрү айтышат. Ошо негизинде жол чийимдери чийилгенден кийин гана коюлат. Өткөн жылдын декабрында кала бийлиги коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга сынак жарыялаган. Аны сынактын жалгыз катышуучусу Орусиялык Мегафон компаниясы жеңген. Мэрия компания менен 5 жылга келишим түзгөн. Долбоорго жалпы 2,5 миллиард сом жумшалган. Бул 27 декабрь 2023 жылы түзүлгөн. Соответственно 28 жылга чейин иштейт. Келишимге ылайык биз долбоорду ишке ашырууга камералар үчүн жергиликтүү бюджеттен же республикалык бюджеттен 1 сом акча каражат каралган эмес, толук инвестициялык каражаттын эсебинен ишке ашат. Ошондой эле алар өзүнүн инвестициясын түшкөн айыппулдардын 50%-ын өндүрүлгөн айыппулдардын 50%-ын алуу менен төлөнүп берилет да. Калган 50%-ы мамлекеттик бюджетте калат. 5 жылдык мөөнөт аяктагандан кийин бардык аппарат комплекстер, канал связь, ошол жанагындай маалыматтык системасы менен кошо муниципалдык менчикке өткөзүп берилет. Шаардын айрым жашоочулары каладагы жолдор, жол белгилери талапка жооп бербестигин айтып, унаа токтоочу жайлар жетишсиз деп белгилесе, айрымдары долбоор шаарды иретке келтирет деп эсептейт. Мен оюмча дайыр эмес. Менен башкаларды эле ошентип көпчүлүк ушинтип ойлосо керек. Анын ичинде бар да, стоянкасы бар. Качан барсаң место жок деп турат. Анан аркасынан аркы жолу бар, каттар коюп койгон. Бири нары барса, бири бер жактан бири-бирин эптеп өтөт. Катар коюп. Олардын аркасынан койгон. Тиги жагына батпаса эмне болот? Элдин акчасын алыш эле болуп атат. Бул чында бар жокту тегиздеп коюп анан кийин кылса башы ийесиң. Унчукпай. Элем даяр эмес, жолом даяр эмес. Эки тең. Кызылда шоферлер салып жүрөт. Ал жерлери жакшы өзү негизиче. Анан эми бирок жолдорубуздун жооп бербеген жактары дагы бар. Азмат бизде такси дегендер бар. Бүт аялдамаларды минип токтоп турушат. Мен өзүмчө коем, каршыдам. Такыр парковка жок. Баары ишканалар тосуп алышкан. Биринчи парковканы создавать этиш керек элдерге. Шарт түзүп туруп анан кылыш керек бир жагынан. Каерге барсаң гана машина кое албайсың. Камераны иштеп адамдар буга бойсунуп кетсе жакшы. Порядок болот. Нарушение аз болот. Стоянка жок, парковка жок. Бирок мен ушул коопсуз шаарды колдойм. Адамдардын келечеги үчүн, элдин коопсуздугу үчүн бул өтө пайдалуу нерсе деп эсептейм да. Себеби бизде мыйзам бузгандар көп да. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштаган. Ага ылайык Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек Торгарт, Бишкек Ош жолуна камералар орнотулган. Долбоорду Орусиялык Вега концерни ишке ашырган. Ошто бул долбоор бир нече ирет артка жылдырып келди. Буга чейин коопсуз шаар 2 долбоорун уткан кытайлык компания ишке ашырмай болгон. Анда 7 облус, 2 шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жайгашкан аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан Санарип өнүктүрүү министрлиги аталган компанияны былтыр сотко берген.